Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу катышып отургандар. Мен биринчиден бир эки суроо берейин деп атам Нургүл Жакуповна. Сиз жаңы конституциянын текстин баары менен тааныштыңыз да, туурабы? Ооба. Анан ошол конституцияны биз мыйзам менен киргизбедикпи? Ошол мыйзамдын 5-чи беренеси бар да. 5-чи беренесинде Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө алар конституциялык сотко өтөт депчи. Биринчи пунктунда. А 3-чү пунктунда жазылып турат. Ошол Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы жана анын орун басарлары. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы жана анын орун басарлары өздөрүнүн ыйгарым укуктарын шайланган жана бекитилген мөөнөттөрүнө чейин сактап калат депчи. 3 жылда. Туурабы? Ооба, туура. Шайланган мөөнөт. Мисалы мен ошондой болдум да, мен эски мыйзам менен шайландым. Мени азыр президент көрсөткөн жок. Мени сиздердин макулдуңуздарсыз эле мурунку эски мыйзам менен бизде жана шайлоо тартибинде Жогорку соттун судьяларынын жыйналышында 3 жылдык мөөнөткө шайландым. Эски мыйзам боюнча кеттим. Жок, мени кызыктырып аткан Конституциялык палата жөнүндө да. Палатанын төрагасы отурат, Карыбек Арсланбекович. Жок, анда теги конституцияга норма менен бул мыйзамдагы норма дал келишип атабы же келишпей калып атабы? Конституцияда 96-95 статьяда бар да, президент шайлайт деген, дайындайт деген, туурабы? А бул жерде шайланган мөөнөтүнө кала берет деп атат. Кайсынысы туура? Мисалы, Мыктыбек Юсупович, мен мындай сизге түшүндүрөйүн. Мен мисалы азыр жыйналыштарынан шайландым 3 жылга. Мисалы 22 апрель 2021 жылы шайландым. Мен ошол 3 жылдык мөөнөтүм бүткөндөн кийин эгерде президент дальше ишеним көрсөтүп жанагындай соттор кеңешинин сунушу менен дайындаса, мени дайындоого болот. Эгерде 3 жылдан кийин кайра башынан мисалы төраганы башка төраганы көрсөтүш керек болсо, анда өзүнүн эмеси. Анын срогу бүткөнгө чейин, мисалы ошол 3 жылдыкка шайланган, соттордун жыйналышы менен шайлангандардын өзүнүн срогу бүткөнгө чейин эч ким тие албайт деген нерсе да. Ал сактайт өзүн. Мен дагы бир жолу түшүндүрөйүнчү оюмду. Конституциялык палата мени кызыктырып атат да. Конституциялык палатанын соттору баары Конституциялык соттун мүчөлүгү болуп калды. А эми үчүн төрагасы менен орун басары кайра эле Конституциялык палатанын төрагасы боюнча калып калды. Мен ушуну сурап атам да бу жерде. Эми Мыктыбек Юсупович, бул жерде биз дагы 3 жылга шайланганбыз да. Төрага мына мен мисалы үчүн, мен орун басарым дагы 3 жылга. Эми ошол мөөнөткө чейин биздин ишибиз сакталат. Төрагалык меники, мен орун басарымдыкы. Андан ары болсо эми жаңы процедура менен кийин конституциялык сот болуп калдык, сиз туура айтып кеттиңиз. Андан кийин эгерде ишеним болсо бизди көрсөтөт президент силерге, же дагы бирөөнү көрсөтөт. Ошол жаңы процедура менен. Азыр болсо жана 3 жылга, мен мисалы үчүн мен дагы 1 жылым калды төрагалыккачы. Орун басарымдын дагы 1 жылы калды. Ошол жөндө переходный положенияны айтып атасыз да, 5-чи статья. Вот ошол жерде ошондой эле жазылган, ошондой эле түшүнөбүз биз. Жок, анда ментип жазыш керек эле деген ойду айтып атам да. Ыйгарым укуктары, мисалы үчүн, мындайда төрагасы жана орун басары шайланган же бекитилген. Силер өзгөрүп калып атпайсыңарбы, статусуңар? Ооба. Эмне үчүн анда сизди Конституциялык соттун төрагасы катары калтырып койбойт ошол 3 жылга? Эми ошондойго дейм, эми аны мен жерден
Ошондой эле жазылыш керек окшойт. Муктубек Юсупович, туура эле айтасыз. Жо, туура эмес жазылган да. Туура эмес жазылган. Ошондуктан толкование туура кызык болуп. Жок, чындыгында туура эмес жазылып калыптыр. Ага түшүндүм мен. Мыктыбек Юсупович, туура эмес ал жерде ошо конституциялык сот деп эметип коюш керек эле. Кош бергилечи, ой бүтүрүп алсын. Анткени конституциялык Туура, туура. соттун соттору өзүнчө иштей берет, конституциялык соттун соту болуп. А төрагасы менен орун басары конституциялык палатанын төрагасы болуп иштей берет. Туура белгиледиңиз. Бул кызык болуп атат да. Мен ошон үчүн айтып атам. Муну кандай кылып оңдойбуз анда депчи. Эми бизге мисалы үчүн ыйгарым кошумча ыйгарым укуктар берилип атат. Эми бизге кайрылса, анда биз өзүбүздүн чечимибиз менен жана чечмелейбиз. Ошондой деп ойлойм, башка жол мен. Карбек Арсланович, вы меня не поняли. Я хочу, чтобы вы были председателем Конституционного суда, а не председателем Конституционной палаты. Вот о чем речь идет. Ну, я не знаю, я сейчас не могу свое мнение высказывать. Ну надо было подсказывать же в свое время. Тут по председателю Верховного суда разговора нету. Как был, так и остается. Не, я вас понял, Муктубек Юсупович, түшүндүм. Эми я не имею права высказывать сейчас свое мнение, как председатель Конституционного суда. Ну когда писали, надо было говорить свое предложение. А бул казыр калып калды да, сизге казыр кандай кылып кайрылабыз? Конституциялык палатанын төрагасы Дүйшеев деп кайрылабыз да. Жок, эми ушул мыйзамды кабыл алып берсеңер, анда как председатель Конституционного суда. Конституцияда выше да, биякта. Поэтому ошо ойдан калып калды да. Эми ушу Ана мен дагы бир суроо. Нургүл Жакыповна. Бизде соттор кеңеши калдыбы, Совет судей? Ооба, калды. Кайсы мыйзамга кирди алар? Азыр эле могул бизде эме кылды го, акыркы докладчик Ибраимов Темир деп ошол соттор кеңешинин төрагасынын орун басары баяндама жасабадыбы? Бизде кичине соттор кеңешинде өзгөртүү болду. Мисалы, Мыктыбек Юсупович билесиз да, соттор кеңеши башында деле өзү 15 мүчөдөн турган. Ошондой эле тартип комиссиясы өзүнчө конституциялык мыйзам менен каралган болчу да, тартип комиссиясы. Ал 9 мүчөдөн турган. 3 мүчөсү соттордон, 3 мүчөсү президенттин өкүлү, 3 мүчөсү жогорку кеңештен барган. Ал эми азыр болсо андай эмес, ошол тартип комиссиясы ошол соттор кеңешинин ичинде эле бир комиссия болуп калды. Ошол эле 9 мүчөдөн турат, бирок 9 мүчө тең соттор болуп калды. Ошол болду. Анан булардын бир аз полномочиялары өзгөртүлдү. Мыктыбек Юсупович, мисалы мурун жанагы кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү, досрочное освобождение, тартип комиссиясы өзү напрямую президентке берип келген да. Азыр болсо тартип комиссиясы өздөрү иликтеп, кызматтык иликтөө жүргүзүп, корутунду түзүп, анан соттор кеңешинин общий собраниясынан чыгарып, анан 15-и голосовать этип, соттор кеңеши анан ошол кандай взыскание берсе, анан ошолор президентке жөнөтө турган болуп калды да. Өзгөчөлүк ошол болду. Рахмат, жанагы мен айткан конституциялык палата боюнча кеңешип чечип коюңуздар туура жагыначы. Рахмат. Рахмат.